Саламатсыздар биздин урматтуу достор. Сиздер менен адаттагыдай эле мен Айжамал жана түстүү тасма берүүсү. Биздин чыгарууну аягына чейин көрүңүздөр. Эгер сиз сынтай элек болсоңуз, мурунку эпизоддордо биздин спортчулар ультра триатлондон кантип өткөнүн көрсөткөнбүз. Эмеси кийинки видеодо алардын 5-күнү Жалал-Абад облусунда кандай өткөнүн көрө аласыз. Челлендж уланууда Жалал-Абад 7 күндүк челлендждин 5-күнү. Юлия Фирназ жана Айбек Надырбеков. Жаратылыш менен жана өзү болгон согуштар. Кыргызстандын 7 облусундагы өткөн Ironman супер триатлону. Бул жолу кезек Жалал-Абад облусунда. Супер триатлон. Триатлон челлендж. 7 айронменов в 7 областях Кыргызстана. Спортчулар Базар-Коргон суу сактагычында жүрүшөт. Бир нече убакыт мурун Юлия легендарлуу идентификациялоочу буксирди колдонуп, суунун аралыгын багындырам деп айткан. Что покоряет водную дистанцию, используя легендарный опознавательный буёк. Я одеваю специальный буй, плавательный буй для открытой воды. Адамдын көзүн жогото албаш үчүн, анын кайда сүзүп баратканын билиш үчүн, атайын сууда сүзүү үчүн сүзгүч салдым. Ал жеңил, үйлөмө, сүзүүчүгө тоскоол болбойт. Бирок бул жөнөкөй сүзмө эмес. Бул ысык көлдү 35 чакырым аралап өткөн сүзгүч Виталий Казюковдун сүзгүсү. Сүзгүчтү легендарлуу кылыш үчүн өзүм менен алып алдым. Биз мурун айткандай, Айбек Надырбеков жаракат алган. Ал чуркай албайт. Дарыгерлер чуркоого уруксат бербей катуу тыюу салышкан. Юлия эми чуркоо этабын жалгыз өтүп жатат. Бирок анын колдоосу бар. Алардын тайпа мүчөлөрү мезгил менен Юлияга кошулуп турушат. Анткени триатлончу жалгыз тажайт. Спортчубуздун ден соолугу жалпысынан кадимкидей. Бирок анын буттары дагы катуу жабыркайт. Ноги тоже страдают не по-детски. Биздин массажист Натаниэль Айбектин бутун дарылап жардам берип жатканда, мен бутумду өзүм ушинтип дарылап турам. Бул жерде жагымсыз сезимдер пайда болду. Буттун түбү ооруй баштады. Тейпирование кылууну чечтим. Алгач биз өлчөө жүргүзөбүз. Бул тизе менен буттун оорушун дарылоонун эң оңой ыкмасы. Алабыз, бурчтарын кесип, ортосунан жулуп алабыз. Даярдайбыз жана буттун ортосуна сүйкөйбүз, тегиздейбиз. Акырындык менен чойбой аппликация жасайбыз. Жылытуу үчүн жана аны жабыштыруу үчүн аны текшилейбиз. Баары болду. Не растягивая, делаем аппликацию. И обязательно надо разгладить, чтобы согреть, чтобы клей вступил в контакт. Вот и все. Эскерте кетсек, Юлия Фирназ жана Айбек Надырбеков Кыргызстандын ар бир 7 аймагында триатлондон өтүшү керек. Аймактардын ар биринде болжол менен 4 чакырым сууда сүзүү, 42 жана 2 чакырым чуркоо, велосипед менен 180 чакырым. Ошентип бир жолу эмес, күн сайын 7 күн катары менен Кыргызстандын 7 облусунда бул 7 айронмендин милдетин аткарышат. Биз триатлончуларды Бишкекте күтөбүз. Аймактан аймакка узак сапарларга байланыштуу убакыт бир аз жоголуп кетти. Демек, Юлия менен Айбек Надырбеков 21 сентябрда дүйшөмбү күнү кечинде кайтышат. Алардын достору, үй бүлөлөрү, туугандары, жакындары жана биз сыяктуу эле алардын тагдырын кылдаттык менен байкагандардын баардыгы тосубалары менен 21 сентябрда кечинде челленджди бүтүрүшөт. В родном Бишкеке, где их встретят друзья, семья, родные, близкие и все те, кто, как и мы, пристально следит за их судьбой. Юлия Коновалова, Бекболот Санакунов, специально для ТВ 1KG. Чүй облусунда тагыраагы Кант шаарында армрестлинг боюнча мелдеш өттү. Ага бардык каалоочулар катышты. Эмесе кийинки видеодо ушундай кызыктуу окуя кандай өткөнүн көрө аласыз. Stop! Winner! Ready, go! Up! Winner! Ready, go! Stop! Winner! Ready, go!
Stop. Winner. Ready, go! Stop. Ready, go! Stop. Stop. Winner. Yes. Ready, go! Go! Stop. Ready, go! Вот есть, все. Ready, go! Stop. Ready, go! Stop. Ready, go! Stop. Winner. Не двигаться. Номер 2. Ready, go! Молодец, молодец, давай. Ну давай, Вудрадека. Так. Стоп. Артем, локоть. Есть. Ready, go! Стоп, 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 стоп. Ready, go! Winner. Отлично. Ready, go! Дотягивай, дотягивай. Ready? Stop. Ready? Go! Stop. Центр. Не заваливаем. Не заваливаем. Ready? Go! Максат менен соккон жүрөк бакыт менен өмүр сүрөт дегендей эле Евгений Твернов максаты бар адам. Анын кыялы жашоосун жакшы жакка өзгөртүү, ал ийгиликке жетишти. Ага көптөгөн адамдар суктанышат жана бул өзүн актайт. Ал эми кийинки видеого көз чаптырыңыз. Бул сизге дагы дем берет деп ишенебиз. В результате ампутировали ногу. Ну вот и живу с этим. Вернее, живу без этого. Евгений Твернов көпчүлүккө ТНТ каналындагы танцы шоунун катышуучусу катары белгилүү. Ал кичинекей кезинен бери эле бийди аябай жакшы көрчү жана 25 жашында брейк данс боюнча Россиянын чемпиону болгон. Ушул жашта Евгенийдин башына мүшкүл түштү. 2012 жылы өзүнүн Лазаревская айылында мотоциклда. Мен федералдык трассаны бойлой айдап бара жаткам. Ал жерден унаа мени кесип кетти. Ошентип мен ооруканага жаттым. Мунун бардыгы созулуп кетти. Алар буту үчүн эмес, өмүрү үчүн күрөшө башташты. Уже находясь в больнице. И уже начали бороться не за ногу, а за жизнь. Буту кесилгенден кийин Евгений узак убак калыбына келүү үчүн башынан өткөрдү. Ага жакындары аябай жардам беришкен. Алардын колдоосу адамга алга жылууга күч берип, ал кайрадан бийге кайтты. Андан тышкары ал өзүнүн жеке студиясын ачып, андан мүмкүнчүлүгү чектелген балдар бийди үйрөнүшөт. Менин дагы Кызыл бий аттуу инклюзивдик бий мектебим бар. Азыр бизде 50дөн ашуун жаш балдар бийлеп, өнүгүп, баарлашып жатышат. Танцуют, развиваются, общаются. Евгенийдин карьерасы бий менен башталса дагы, эркектин кызыкчылыктарынын чөйрөсү бир кыйла кененирээк. Бүгүнкү күндө ал Москва өкмөтүнүн транспорт бөлүмүндө иштейт жана мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн жеткиликтүү чөйрө маселелери боюнча жооп берет. Азыркы кезде Евгений ишкердик иш аракеттерине активдүү катыша баштады. Предпринимательской деятельностью. Мен дагы бир жолу алдыга жылып, бир нерсе жасашыбыз керек деп чечтим. Жана Россиядагы биринчи инклюзивдүү үлүлдөрдүн биоформасын курдук. Инклюзивную биоферму улиток. Бул мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды жумушка орнуштурууга багытталган социалдык долбоор. Мындай бизнестин потенциалдуу кардарлары, ресторандар жана сулуулук компаниялары. Чарбанын веб-сайтында килограммы 2000 рубльдан турган даамдуу үлтөк эти. Ошондой эле үлүлдөр чыгарган муйцин кошулган самынды бир самынга 370 рубльдан сатып алууга болот. Евгений дээрлик 1 тонна үлүлдөрдү атайын турариумдарда сактайт. Азыр бул жерде температура аларга ыңгайлуу, нымдуулук да жогору. Ошондуктан биз аларга атайын сугарууну жасадык. Полив. Биздин чарбанын дагы ушундай символу бар. Бул Роберт Үлүл. Биз аны ушул жерден таптык. Мы нашли его. Ал эми Роберттин бир көзү жок болчу.
Ал биз менен өзүнчө аквариумда жашайт. Он живет у нас в отдельном аквариуме. Бирок калган достору жана жолдоштору ушул жерде Я, жашашат. товарищи, живу здесь. Евгений Смирнов үй бүлөлүү, 2 баласы бар жана ийгиликтүү адамдын руху. Человека. Сиз ушул максатка жетүү, ушул деңгээлге жетүү, толук кандуу, кадимки жашоого кайтуу максатты көздөп жатканыңызды түшүнөсүз. Ошондо бардыгы өз натыйжасын берет. Евгений Твернов жашоого философиялык көз караш менен көздөгөн максатына жетти. Эмесе кийинки видеодо баарыбызга белгилүү болгон Конфуций философ ким болгонун, анын көзү өткөндөн кийин 20 акылымдан кийин ушул күнгө чейин кимдин цитаталары менен сөз айкаштарын колдонуп келе жаткандыгыбызды айтып беребиз. Көңүлүңүздөрдү буруңуздар. Көпчүлүгү анын ысымын укканбыз. Анан ошол жерде бир нерсе айткандыгын билебиз. Бирок анын окутуусунун дүйнөдөгү тарыхый таасирин эске алсак, Конфуций ким болгонун, ал эмне деп так жана эмне үчүн айткандыгын аз эле адамдар билишет. Кытайда биздин заманга чейинки 6-кылымда өз ара согуштардын башталгандыгында, аймакта бийликтер үстөмдүккө жетишкенде, башкаруучулар өз туугандары тарабынан өлтүрүлгөндө, Конфуций улуулукту жана ой жүгүртүүнүн тазалыгын үгүттөгөн жана анын окууларынын аркасында Кытайдын улуу философторунун бири болгон. Туулгандыгы боюнча ак сөктөргө таандык. Бирок жаш кезинен тартып атасынын эрте каза болушуна байланыштуу жакырчылыкта тарбияланган. Конфуций өмүр бою карапайым адамдардын кыйынчылыктарына боорукердик менен мамиле кылган. Ал эптеп апасын жана оорулуу бир тууганын багып, койчу жана сарай башчысы болуп, кээде жалаң кара жумушчу болуп иштеген. Бирок Конфуций бай досунун жардамы менен кийинчерээк анын дүйнө таанымы калыптанган империялык архивге жазылды. Ал жерде сакталган байыркы тексттерди айрымдар өткөндүн пайдасыз калдыктары деп эсептешкени менен Конфуций алардан илхом алган. Тексти жана ой жүгүртүүнү изилдеп, Евгений Твернов үй бүлөлүү, 2 баласы бар жана ийгиликтүү адамдын руху. Сиз ушул максатка жетүү, ушул деңгээлге жетүү, толук кандуу, кадимки жашоого кайтуу максатты көздөп жатканыңызды түшүнөсүз. Ошондо бардыгы өз натыйжасын берет. Жүзөгө ашыруу үчүн Конфуций өзүнүн туулуп өскөн Лу падышалыгынын башкаруучусуна кеңешчи болгон. Бирок бир жолу башка өлкөдөгү бийлер Лу башкаруучусуна бийчилерди белек катары жөнөтөт экен. Лу башкаруучусу ал кыздар менен бирге кетип, өз милдеттерине көңүл бурбай калган экен. Конфуций мындай мамилеге ачууланып, кызматтан кетти. Ал бир нече жыл бою өзүнүн принциптерине ылайык кызмат кыла ала турган татыктуу башкаруучу табууга аракет кылып, падышалыктан падышалыкка сапар тарткан. Бул мезгил ал үчүн кыйын болуптур. Конфуций философиясына ылайык коомдук түзүлүшкө каршы, философ жерин башкаруу үчүн катаал жазалардан жана аскердик күчтөн баш тарткан башкаруучуларды жактырган. Анткени ал жакшы башкаруучу башкаларды адеп ахлактык лидерликтин балуулуктары аркылуу чын жүрөктөн анын жолун жолдоого шыктандырат деп эсептеген. Конфуций ошондой эле биз үй бүлөдө үйрөнгөн сүйүү жана сыйкырдуулук бардык башка жакшы сапаттардын негизи болгондуктан, үй бүлөгө болгон жеке берилгендик мамлекетке болгон берилгендиктен дагы маанилүү деп эсептеген. Бир адамдын уулу кой ырдаган учурда атасына каршы көрсөтмө берген үчүн ушунчалык чынчыл деп мактаганда, Конфуций ханзадага чынчыл аталар менен уулдар бири-бирин коргойт деп башаламандык менен каршы чыгыптыр. Саякат учурунда Конфуций ачкадан өлүп кала жаздады. Узак мөөнөткө түрмөдө отурду. Өмүрүнө бир эмес бир нече жолу коркунучтуулду. Бирок жан катууланган эмес. Конфуций асманда бул дүйнөнүн планы бар деп эсептеген. Ал адептүү адам, ар дайым билим алуудан жана музыкадан кубаныч таба алган. Конфуций татыктуу башкаруучуну издеп, Лу башкармасына кайтып келип, ушунчалык урматтуу мугалим жана философ болуп, анын аркасында Кытай маданияты калыптанган жана анын ысымы ушул күнгө чейин бүткүл дүйнөгө белгилүү. Өзүнүн шакирттери үчүн Конфуций акылман элди жана касиетти жетектеген идеал болуп калды.
Анын айткандарын жазып алышты. Андан кийин бизге сүйлөшүүлөр жана соттор деп аталган китеп кирди. Бүгүнкү күндө дүйнө жүзү боюнча миллиондогон адамдар конфуцийчиликтин принциптерин тутунушат жана анын афоризмдеринин так мааниси миңдеген жылдардан бери кызуу талаш тартыштарды жаратып келе жаткандыгына карабастан, Конфуцийди анын окууларын бир сүйлөм менен жыйынтыктап берүүнү суранышканда, Конфуций адамга өзүң каалабаган нерсени кылба деп жооп бериптир. Бул кеңеш 2500 жылдан кийин дагы деле кылдуулуулукка жатат. Жашоодо философиялык ой жүгүртүүдөн тышкары аналитика менен сын дагы маанилүү. Буга Шерлок Холмстун жыйыны жана Тасманын каарманы Элона Холмс кызыктуу окуянын кыскача видеосу менен кийинки видеону көрүңүз. Эмнеден баштасам? Апам мага Энола деп ысым койгон. Оңдон солго жалгыз дегенди билдирет. Бирок биз ар дайым бирге болгонбуз. Ал мезгил сонун болгон. Ал мен үчүн баары эле. Эми экинчи пунктка өтөлү. Бир жума мурун ойгонсом, апамдын дайынсыз болуп жаткандыгын түшүндүм. Ал кайтып келген жок. Ал эми мен азыр бир туугандарыма Майнкрафт жана Шерлокко бара жатам. Ооба, белгилүү детектив Шерлок Холмс. Менин тайкем гений жоопторду табат. Энола? Калпак менен мээлей кайда? Калпак бар, бирок башымды кытыштырат. Мээлейим жок. О, кудайым. Жапайы аял жапайы баланы тарбиялаган. Биз аны социалдык жактан алгылыктуу кылабыз. Ал акылдуу окшойт. Энола, сенде эки жол бар. Сеники жана башкалар сен үчүн тандап алган жол. Апамды издей турган кез келди. Оюн башталды. Тайкемдерден жашыныш үчүн күтүлбөгөн нерсе керек. Мен айым балам. Жаман эмес. Прогресс. Ал коопсузбу? Ал жалгыз эмес. Мен биокан тюкс беримин. Ал шаңдуу. Мага жардам бер. Поездде өлгүм келбейт. Сага жолукканга чейин мен таптакыр өлүм жөнүндө ойлогон эмесмин. Апа, эмнени ойлонуп жатасың? Анда ар дайым себеби бар болгон. Собственный подход. Балким ал дүйнөнү өзгөрткүсү келип жаткандыр. Балким өзгөрүүгө кез келгендир. Назик жашайымдардан айырмаланып, сайма сайганды билбейм. Мага байкоо жүргүзүүнү жана укканды үйрөтүшкөн. Мага мушташууну үйрөтүшкөн. Мен сени табам, апа. Сен сайма сайганды билбейсиңби? Энола Холмс. Тасманын толук чыгарылышын биздин телеканалдан көрө аласыз. Ал эми күчтүү жана дем берүүчү сөздөрү менен Time Machine тобунун ырын угуңуздар. Как легко решить, что ты слаб, чтобы мир изменить, опустить над крепостью флаг и ворота открыть. Пусть толпа войдет в город твой, пусть цветы оборвет и тебя в суматохе людской там никто не найдет. Как легко знать, что ты в стороне, что решаешь не ты. Пусть другие побеждают в войне,
и сжигают мосты. Полпути позади, и немного осталось, и себя обмануть будет легче всего. От ненужных побед остается усталость, если завтрашний день не сулит ничего. И как трудно стерпеть и сберечь все цветы. И сквозь холод и мрак поднимать на мачте мечты свой единственный флаг. Ушундай көңүлдүү нотада биз чыгарылышыбызды аяктайбыз жана сизге жакшылыктарды каалайбыз. Сиздер менен мен Айжамал болдум. Биздин ТВ1 KG сайтынан да көрүңүздөр.